Саламатсыңарбы? Маалымат илими темасын улантабыз. Кезектеги сабагыбыз маалымат илиминде Python тилин колдонууга арналган. Python тилин кенен бул сабактын ичинде камтыганга аракет кылабыз. Албетте 20 мүнөттүк бир сабак блоктун ичинде Pythonду дароо үйрөнүп кетесиңер дегенден алыспыз. Негизи Python тили өзүнчө бир сабак, өзүнчө бир курс, семинар. Бирок бул жакта сиздер менен өзгөчө Python тилинин өзгөчөлүгү эмнеде, эмне үчүн үйрөнүш керек, анан маалымат илиминде кайсыл жактарында, кайсыл жагдайларында, кайсыл өзгөчөлүктөрүн колдонуп келебиз, ошол жактарына кененирээк токтолгонго аракет кылалы. Эми негизи маалымат илиминде программалоо тилдери абдан кенен, акыркы мезгилдерде өзгөчө маалымат илиминин негизиндеги веб колдонмолордо өзүнчө бул темаларга токтолгонбуз. Бирок өзгөчө даяр продуктулар бар. Даяр продуктулар аркылуу эч кандай программалоо тили билбестен эле маалымат илиминде кандайдыр бир натыйжага же болбосо бир жетишкендикке жетсеңиздер болот. Бирок эгерде маалымат илиминде терең изилдөөлөрдү жүргүзөм, өзүңүздөргө ылайыкташтырылган программалык камсыздоолорду жазам, түзөм, иштеп чыгам деген максатыңыздар болсо, анда бул жакта аты аталган программалоо тилдеринен бирөөнү үйрөнүп, же бир канчасын, анткени бирөө менен эле албетте бир максатка жетсеңиздер беле болот, бирок бир канчасын билсеңиз, албетте ишиңиз абдан оңойго турат. Негизи эле программалоо жаатында мындай бир жалпы түшүнүк бар. Эгерде бир тилди жакшы өздөштүрсөңүз, анда негизи программалоо алгоритмин логикасын жакшы өздөштүргөн болосуз дагы, башка кийинки тилдерге өтүш оңойго турат. Анткени жалгыз гана синтакс деп коебуз, ошол программалоо тилине таандык болгон синтакстарын, командаларын эле үйрөнөсүздөр. Андан тышкары негизи маалымат базасы менен байланышы болобу, веб сервер менен байланышы болобу, негизи эле арка бөлүгү, алдыңкы бөлүгү деп экиге бөлөбүз го, фронт-энд, бэк-энд, экөөнүн ортосундагы байланыштарда иштөө принциптери баарыныкы бирдей эле. Андыктан бир тил барабар экинчи тил, үчүнчү тил десек дагы туура болот. Эми бул жакта маалымат илиминде эң акыркы мезгилдерде кеңири колдонулуп келген, кеңири тараган популярдуу тилдерди тизмеледик. Булардын бирөөсү бүгүнкү темабыз негизи Python. R тили бар, R тилине арналган дагы бир сабагыбыз бар. Кийинки сабагыбыз ушу R тилине арналган. C++, эми C++ негизинен тилдердин тили десек деле болот. Бардык нерселер билесиздер C менен башталган. Андыктан C++ дагы кенен колдонулуп келет. Java албетте, Julia, Scala, JavaScript, SQL маалымат базаларынын иреттүү түрдө колдонулушун камсыздаган программалык аппарат SQL. Microsoft'ун өзүнө таандык SQL бар, билесиздер, MS SQL, MySQL деген ачык код түрүндө иштеген программалык камсыздоо бар, PostgreSQL бар. Ушул сынал SQL маалымат базалары иштеткен SQL'дер да программалоо тилине кирет. Андан тышкары MATLAB өзгөчө илимий чөйрөдө кеңири колдонулуп келген программалоо тили. Анда эмесе бүгүн сабагыбыз Python. Сиздерге башка тилдерди дагы тизмелеп бергенин себеби жалгыз эле Python эмес, башка тилдер да бар экенин. Бирок ар бир тилдин өзүнө таандык бир өзгөчөлүгү, артыкчылыгы, ошол эле учурда кемчилиги дагы бар экенин баса белгилеп кетиш керек. Python тили
негизи жаңы тил болуп эсептелинет. Өзү 1991 жыл 90-жылдары алдыңкы эң башта колдонулуп баштады эле, бирок популярдуулугун акыркы 10 жылдын ичинде кенен колдонулуп баштады десек болот. Алдыңкы 20 жылда көбүнчө илимий чөйрөлөрдө эле колдонулуп келген, бирок өзгөчө жамаатынын Python тилин колдогон жамаатынын кеңейүүсү менен ичинде ар кандай кошумча китепканалардын дагы иштеп чыгуусу менен бул тил кеңейди, өөрчүдү, өнүктү. Анан акыркы мезгилдерде эң алдыңкы, эң популярдуу программалоо тилдерине айландык десек болот. Тилдин автору Гуайдо ван Россум, Нидерланды өлкөсүндө, Голландия башкача айтканда өлкөсүндө жашаган илимпоз, программист. Эң акыркы версиясы азыркы учурда Python 3.12 январь айында 15-теринде жаңылбасам 2 жума мурда эле жаңы версиясы чыкты. Стабилдүү версиясы дейбиз. Эми албетте жаңы дагы мүмкүнчүлүктөрдү кошуу менен кийин тест бета версиялары да болот ар бир тилдин, бирок учурдагы стабилдүү версиясы бул Python 3.1, 3.10. Анан акыркы мезгилдерде өзгөчө машинанын үйрөнүүсү, анан нейрондук тармактарды иштетүүдө Python белгилүү бир стандартка айланып келатат десек да болот. Дээрлик азыркы учурдагы машинанын үйрөнүү принцибинде иштеген модельдердин дээрлик 65% Python тилинде жазылган жана Python тилин колдойт. Андыктан жасалма интеллект, машинанын үйрөнүүсү, нейрондук тармактар, тереңдетилген үйрөнүү темаларында мындан кийин адис болом десеңиздер, Python тилине ээ болушуңуздар керек, Pythonду билишиңиздер керек десек да болот. Эми башка тилдер менен да кылсаңыздар болот, бирок Python тили аркылуу кыска мөөнөттө бир ийгиликке жетсеңиздер болот. Анткени долбоорлордун көбү 65% деп атабыз Python тилинде жазылган үчүн, теманы түшүнүш үчүн албетте даяр иштерди дагы түшүнүүгө зарыл болот. Андыктан Python тилин үйрөнсөңүздөр, жасалма интеллект темасына, жасалма интеллект дүйнөсүнө кенен кирип кетесиздер десек да болот. Python тилинин эми маалымат илиминде, негизи темабыз маалымат илими, Python тилинин маалымат илиминдеги тарыхына бир аз карай кетелик. Акыркы мезгилдерде өзгөчө алдыга чыккан тилдерден болду дедик. Анын дагы албетте өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү бар. Ошо 2016-жылы маалымат илими боюнча сынактар үчүн мындан алдыңкы сабактарды да сиздер менен бөлүштүм элем. Kaggle деген бир ресурс бар. Бул жакта даяр маалымат илиминде колдонула турчу маалымат топтомдорун тапсаңыздар болот. Жасалма интеллекттин негизинде башка буйртмачылар тарабынан коюлган байгелүү сынактарды көрсөңүздөр болот. Ошол сынактарга катышып көрсөңүздөр болот. Ошондой абдан популярдуу жасалма интеллект машинанын үйрөнүүсүнүн негизинде иштеген топтордун арасында абдан популярдуу бир ресурс Kaggle. Ушул Kaggle'да эң алдыңкы платформа болуп эсептелет. Азыркыга чейин көбүнчө R колдонулуп келсе, ушул Kaggle'да 2016-жылдан баштап Python R'ды бир аз R'дан алдыга өттү 2016-жылы, андан бери мына 6 жыл өтүптүр. 2017-жылы болсо KD Nuggets деген бир ресурстун жыл сайын жүргүзгөн бир сурамжылоосу бар илимпоздордун арасында. Ошол сурамжылоонун негизинде 2017-жылы илимпоздор маалымат илми жаатында, маалымат илмин иштетүү, эсептөө жаатында Pythonду R'дан көбүрөөк колдонуп баштадык деп биринчи жолу 2017-жылы R'ды ашып өттү.
Анан 2018-жылы болсо маалымат боюнча илимпоздордун 66% дээрлик күн сайын питонду колдонуп жатканын айтышат дагы. Бул аналитика адистери үчүн биринчи тилге айланды десек болот. Эми дээрлик 65-66%. Балким 2018-жылы мындай эле, анан акыркы мезгилде балким 70-ке чыккандыр. Ошондо көбүн эсе бир 10 долбоордун 7 долбоору Python тилинде ишке ашырылып жатат. Андыктан Python тили маалымат илими, жасалма интеллект, нейрондук тармактар, тереңдетилген үйрөнүү бул сферада, бул аймакта негизги тил болуп саналат. Анда эмесе негизи сабактын да башында айта кеткендей, албетте бул сабактын жүрүшү боюнча сиздерге Pythonду үйрөнүп кетесиздер, Pythonду программалап баштайсыз дегендерден да алыспыз. Бирок бүгүнкү негизги максатыбыз ушу Pythonду үйрөнүш үчүн эмне кылышыңыздар керек, ошого бир аз токтололук. Негизи Python тилинин үйрөнүүнүн 5 кадамы бар десек болот. Ушул 5 кадамы кеңири токтололук. Биринчи кадамыбыз бул эми сиздерге сунуш катарында берилген кадамдар. Албетте ар кимдин өзүнө таандык бир жол картасы же болбосо үйрөнүү ыкмасы болушу мүмкүн. Бирок кеңири акыркы мезгилдерде тараган ыкмаларды, методикаларды эске алганда ушул 5 кадам алдыга чыгып атат. Бул биринчи кадамда Python негиздерин үйрөнүңүздөр. Экинчи кадамда кичи Python долбоорлору аркылуу, эми ири долбоорлор эмес, учурда GitHub сымал, буларга дагы кененирээк токтолобуз. Ар кандай ресурстар бар. Ошол ресурстардан өзүңүздөр кичинекей долбоорлорду, көнүгүүлөрдү аткарыңыздар. Тилди өздөштүрүү жаатында. Үчүнчү кадамда Python боюнча маалымат илимине арналган китепканаларда, өзгөчө эми биз Pythonду маалымат илиминде Pythonду колдонуу боюнча караштырып жатып атабыз. Андан соң демек Python'do өзгөчө маалымат илимине арналган ар кандай китепканалар бар. Ошол китепканаларды да кенен талдаганга, китепканаларды үйрөнгөнгө аракет кылыңыздар. Төртүнчү кадамда болсо Python үйрөнгөн сайын ошо сизге таандык, сиз иштеп чыккан программалардан, сиз иштеп чыккан чечимдерден, сиз иштеп чыккан продуктылардан өзүңүздөргө кандайдыр бир портфолио, иштериңиздин кенен камтылган бир базасын түзүңүздөр. Бул кийинчерээк өзгөчө Python тилин билген жамааттардын арасында өзүңүздүн ордуңузду тапканга шарт түзөт. Эгерде жумуш менен камсыз болом, иш издейм десеңиздер дагы албетте өзүңүздөр резюмелериңизди бир жака жиберип атканда Python тилинде жасалган иштериңизди көрсөтө билишиңиз керек. Аны көрсөтө билүүнүн бирден бир жолу бул портфолиону түзүү. Анан 5-чи кадам албетте татаал моделдерде иштегенге аракет кылыңыздар, коркпоңуздар. Бул чоң экен, татаал экен дебей, албетте билим деңгээлиңизге жараша ар дайым алдыга жылууга, кеңейтүүгө, тереңдетүүгө умтулуңуздар. Анда биринчи кадамдан баштайлык. Биринчи кадамда Python'дун негиздерин үйрөнүңүз деген бир сунушубуз бар. Негиздеринде 3 нерсе камтыганга аракет кылдык. Биринчи нерсе, Python'ду жакшы тез арада үйрөнүп кетем десеңиздер, Jupyter Notebook деген Python'го таандык веб колдонма бар. Бул Python'ду үйрөнүүңүз үчүн абдан оңой бир жол. Анткени өзгөчө программаларды жүктөөнүн кажети калбастан ошо веб браузердин ичинде Python кодун иштеткендин жолу. Андан соң албетте Jupyter Notebook'тун ичинде Jupyter Notebook'тун ичинде иштей турган даяр модельдер, коддор бар, өрнөктөр абдан көп. Ошон үчүн Jupyter Notebook'ту бир изилдеп көрүңүз. Python тилин үйрөнөм десеңиздер, албетте биринчи кадамыңыз Jupyter Notebook'ту өздөштүрүү болсун.
Андан соң албетте питонду үйрөнүү жана үйрөтүү боюнча ар кандай ресурстар бар, жамааттар бар, форумдар бар, башкача айтканда. Ошол форумдарга, ресурстарга катталыңыз, кошулуңуз ушул жамааттарга. Орус тилинде, англис тилинде, эми англис тилин акыркы мезгилдерде албетте өздөштүрсөңүз сиздин пайдаңызга, бирок англис тилиңиз эгерде жетишсиз болсо, Google Translate сымал ар кандай ушул жасалма интеллект негизинде иштеген ресурстар бар. Дегенде мисалы сурооңуздар болсо, сурооңуздар же болбосо бирөөлөрдүн жооптору болсо, ошол сиз издеген маалыматтарды ушул Google Translate ресурсу же болбосо ошого окшош башка Яндекс Translate бар, мисалы Mail.ru'нун Translate'и бар, ошо которуу кызматтары, ошол которуу кызматтары аркылуу дагы негизи орус тилдүү дагы ресурстар бар. Ошо питонду үйрөнүү жана үйрөтүү боюнча. Ошол бул жакта негизги максат ошол жамааттарга мүчө болуңуз, ошол жакта сүйлөшүп аткан сөздөргө, темаларга түшүнгөнгө аракет кылдыңыз. Анан албетте онлайн ар кандай курстар, семинарлар бар. Буларга дагы мүмкүн болушунча катышканга аракет кылыңыз. Эми негизи питон тилине арналган темаларда. Анан питон тилин оңой иштетүүнүн дагы бир жолу бул command line interface, CLI. Башкача айтканда, сиздер кинолорду же негизи өзүңүздөр деле билсеңиз керек, компьютерди ачканда ошо command line дегени кара экран, команда киргизүү менен код иштетүү. Даяр веб-браузер, даяр китепканалар эмес, түздөн түз кодду иштетүү боюнча интерфейс. Питонду тез иштетүүнүн жолу ушу command line интерфейс менен таанышуу. Анткени питондун өзүнүн command line'да белгилүү командалары бар. Ошол командаларынын негизги бөлүгүн билип алсаңыздар, питон тилинде көп нерсени өздөштүргөн болосуздар. Ошон үчүн 3 нерсе: бир, Jupyter ноутбук менен алганчкы кадам катары питонду үйрөнүү боюнча Jupyter ноутбук менен таанышыңыздар. Питондо Quora, Stack Overflow, GitHub, Kaggle сымал жамааттарга мүчө болуп, ошол тилди өздөштүргөнгө аракет кылыңыздар. Анан command line интерфейс менен таанышыңыздар. Кийинки экинчи кадамыбыз болсо, кичи питон долбоорлорунун аркылуу көнүгүүлөрдү аткарыңыз. Ушу питонго таандык арналган атайын окуу китептери да бар. Өзгөчө бул жакта шилтемелерин да бердим. Кыргыз тилинде даярдалган 2 китеп бар. Бирөө Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин колдоосу менен кыргыз тилине которулду, өспүрүмдөр үчүн питон. Анан өзгөчө дагы бир Сорос фонду тарабынан чыгарылган кыргыз тилинде питон үйрөнүү боюнча китептер бар. Ушул 2 ресурстун ичине кирип издетсеңиздер болот. Бул китептер PDF форматында даяр, өзүңүздөргө жүктөп алсаңыздар болот. Анан SQL аркылуу маалымат базасына байланганды үйрөнүңүздөр экинчи катам катары деп сунуштайбыз. Үчүнчү кадамда питондун өзгөчө маалымат илимине тиешелүү китепканалары бар. NumPy, Pandas, Matplotlib өзгөчө визуалдаштыруу жагында колдонулуп келет. Анан өзгөчө илим посттор тарабынан кеңири колдонгон Scikit-learn деген бар. Ошол ресурстарды да, китепканаларды менен таанышып чыгыңыздар. Анан өзгөчө жанагы жамааттарга мүчө болгондон кийин ошол жерлерде эч кандай суроо сурагандан тартынбаңыздар. Ал жерде дайым сиздердин суроолорго жардам бере турчу бирөөлөр табылат. 4-чү кадамда питон үйрөнгөн сымал статистика илимине тереңирээк маалымат ээге болуңуздар дейбиз. Бул эми питондо убакыт өткөн сайын тереңдеп жатып атпайбызбы илимиңиздер. Ошондо бул сунуштар албетте ишиңиздерге жарайт болуш керек дегенбиз. Аткарган иштериңизди албетте ирээттеңиз, тизмелеңиз, өзүңүзгө таандык бир портфолио даярдаңыз дедик. Анан 5-чи кадамда албетте бир питондо белгилүү бир адистик деңгээлине келгенде нейрондук тармактарды, машинанын үйрөнүү принциптерин үйрөнгөнгө ошол жаатта ар кандай долбоорлорго катышканга аракет кылыңыз. Анан иштериңизди ар кандай платформаларда бөлүшүп, башка адистердин дагы ишиңиз тууралуу сиздерге сунуш пикир бергенине
аракет кылыңыздар. Анда ушуну менен 13 сабагыбызды, маалымат илиминде Python тилине арналган сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.